УКМК пара талап кылды деп милициянын полковниги жана майору кармалды. УКМК Ички иштер министрлигинин жетекчилиги менен биргеликте укук коргоо органдарындагы коррупцияны жоюу боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүп жатканын белгиледи. Опуздала пара талап кылуу фактысы менен милициянын полковниги жана майору кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык шектүүлөр ички иштер органдарындагы коррупцияны аныктоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштин алкагында 3 апрелде кармалган. 160 000 сом пара талап кылуу фактысы боюнча Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча ага тергөөчүсү, милициянын полковниги КБМ Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн тескөөчүсү, милициянын майору ААЭ, ошондой эле ортомчу катар иш алып барган ААЭ аттуу жаран кармалды деп жазылат маалыматта. Тергөөдө алар жаранга кылмыш ишин козгоп, кылмыш жоопкерчилигине тартуу шылтоосу менен акча талап кылгандыгы аныкталды. Шектүүлөрдүн кызматтык бөлмөлөрүн тинтүүдө пара катары талап кылынган каражаттын бир бөлүгү 80 000 сом, ошондой эле 30 000 сомдук ашык суммадагы башка далилдер төлөнгөн чектер жана квитанциялар табылган. Кармалгандар 3 апрелде Жазык процесстик кодексинин 98-беренесине ылайык УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Маалымат Спутник Кыргызстан. Москвадагы катуу шамалдан 17 адам жабыркап, 2 адам каза тапты. Москвада катуу шамалдын кесепетинен 17 адам жабыркап, алардын арасынан 2 адам каза болду. Бул тууралуу шаардын мэри Сергей Собянин маалымдады. Бардык жабыркаган жарандарга жардам көрсөтүлүп жатат. Учурда шаардын тиешелүү кызматтары кесепеттерди жоюу боюнча өз ишин алып барууда, деди ал социалдык баракчасына. Ал ошондой эле мэрия тургундарга алдын ала маалымат берилгенин белгиледи. Шамал болор алдында шаардын чоң сейил бактары, үстү ачык коомдук жайлар жабылып, кооптуу абал жаралары тууралуу шаардагы экран жол кыймылын уюштуруу борборлорунун таблолорунда маалымат жарыяланган деп айтылат билдирүүдө Собянин. 3 апрель күнү Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Москвада катуу шамал болорун гидрометриялык борбор Москвада саат 23:00 чейин катуу шамалдын кесепетинин аба ырайынын кооптуулугун жарыялаган. Аба ырайына байланыштуу Москва зоопаркы, Сокольники, Горький атындагы паркы жана коомдук көчөлөр жабылган. Маалымат Баракелде. Коргонбай уулу Бейшаналиевди текшерүүчү комиссиядан чыгып, башкасы түзүлмөй болду. Демилгечи депутат иликтөөгө нейтралдуу парламентарий тартылышы керектигин айтты. Жусупбек Коргонбай уулу Саламаттык сактоо министрлигин текшере турган депутаттык комиссиянын курамынан чыкты. Ал бул иште кызыкчылыктар калгышы болууда дегенде ой жаралбашы үчүн Алымкадыр Бейшаналиевдин ишмердүүлүгүн нейтралдуу парламентарий иликтеши керектигин айтты. Ошондой эле комиссиянын курамына Жалаң түштүк регионунан урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Комиссиянын курамына Жалаң түштүк регионунан шайланган депутаттар кирип калганы боюнча сын айтылганын белгилеп, балансты кармоо үчүн башкаларын кошууга чакырды. Натыйжада комиссия кайрадан түзүлмөй болду. Кечээ Коргонбай уулу Бейшаналиев кылмыштуу топтун мүчөлөрүн соттолгон адамдарды кызматка дайындап жатканын билдирген. Ал коррупциялык схема түзүп, министр кезинде ондогон мүлккө ээ болуп, мыйзамсыз байыганын айтып чыкты. Мындан улам министрликти текшерүү үчүн 8 депутаттан турган комиссия түзүлгөн. Анда мурунку жыйында дагы Коргонбай уулу министрди сындап чыккан. Андан соң Бейшаналиев депутатты сотко берген болчу. Маалымат Спутник Кыргызстан. Кече жана соцсеттерде да жазып атат, Илимбек Карыпбеков окшон инилерибиз жалаң түштүктөн болуп калыптыр. Ушуну бир карап составын, жакшы бир объективдүү карап беришин мен сунушка коет элем. Рахмат. Урматтуу депутаттар, негизинен бул Жусупбек мырзанын айтканында жөн бар. Кече комиссиянын отурумунда бардыгы байкалды. Бул жерде бүт бардыгы бирден ар бир фракция комиссия курамына депутаттарды бергенде анын ал жак бер жагын карап изилдебей эле бул жерде дароо түзүлгөн комиссия. Андыктан ошондой кемчиликтер бар экен. Комиссиянын курамынан өз да чыгып атат Жусупбек мырза. Андыктан комиссиянын кечеги түзүлгөн комиссияны жокко чыгарып,
кайрадан шашпай фракциялар терең изилдеп, анализдеп, анан комиссия түзсөк туура болот деп ойлойм. Андыктан Жусупбек мырзанын сунушун добушка коем, кечеги түзүлгөн комиссияны жокко чыгаруу боюнча добуш бериңиздер. Тажикстанда теракт пландаган кишилердин кармалганы тууралуу маалымат четке кагылды. Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Нооруз майрамынын алдында террордук актыларды жасоого аракет кылган деген шек менен топ кишилердин кармалганы тууралуу маалыматты чагым деп атады. 29 мартта Азия Плюс медиа тобу жана Reuters маалымат агенттиги өз булактарына таянып, Крокус чечи-холдоо теракт боюнча айыпталгандар менен байланышы бар деген шек менен 9 адам кармалганын маалымдаган. Озади радиосунун булактары баш каладагы майрамдык иш-чаралар алдында терактка даярданган деген шек менен 20дай киши кармалганын билдирген. Тажик бийлиги бул кабарларга дароо реакция жасаган эмес, бирок өлкөнүн атайын кызматы 3 апрелдеги билдирүүсүндө бул кабарлар чындыкка дал келбейт деп маалымдады. Озади радиосунун Тажикстандык коопсуздук органдарындагы атын атагысы келбеген өз булагы билдиргендей, кармалгандар арасында Вахдат, Рогун жана Нурек шаарларынын тургундары да болгон. Алардын баары Нооруз майрамынын алдында кармалган. Тажикстандын күч органдары террордук топтордун мүчөлөрүнүн кармалганы тууралуу сейрек маалымат беришет. Маалымат булак Азаттык KG. Казакстандагы өрөй учурган жол кырсыктан 8 өзбек жараны көз жумду. Казакстандын Актөбө облусунун Маржанбулак айылына жакын Самара-Шымкент унаа жолундагы жол кырсыгынан 8 Өзбекстандын жараны каза болду. Бул тууралуу полиция KZ жазды. Алдын ала маалыматтарга караганда, Volvo үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаанын дөңгөлөгү жарылып, айдоочу рулду башкара албай каршы тилекеге чыгып кетип, Toyota Alphard үлгүсүндөгү минивэн менен кагышкан. Кырсыктын кесепетинен минивэндин айдоочусу жана анын 7 жүргүнчүсү Өзбекстандын жарандары окуя болгон жерде каза болушкан деп айтылат милициянын маалыматында. Кырсык боюнча сотко чейинки иликтөө иштери башталып, экспертизалар дайындалды. Маалымат булак Сереп медиа. Ташиев 2 жыл ичинде бюджетти 1 триллион сомго чыгарабыз. 2 жылда Кыргызстандын бюджети 1 триллион сомго жеткиребиз. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ташиев президент Садыр Жапаровдун командасы бийликке келген мезгилде өлкө бюджети 200 миллиард сомдой гана болгонун, учурда ал 600 миллиард сомго жеткенин билдирди. Кудай кааласа 2 жыл ичинде бюджетти 1 триллион сомго чыгарабыз. Ал бюджеттин баары элдин кызыкчылыгына иштейт. Бүгүнкү күндө бир дагы мамлекеттик чиновник бюджетти урдай албайт. Мамлекеттин элдин байлыгына кол сала албайт. Биз кол салдырбайбыз, деди ал. Эскерте кетсек, Ташиев буга чейин эле 2022 жылы сентябрда өлкө бюджетин 3-4 жылда 1 триллион сомго жеткирүү милдети турганын билдирген. Маалымат булак репортер KG. Энеси изделип жатат. Чүйдө талаадан жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылды. Чүйдүн Сокул районундагы пригородной айылына жакын талаада жаңы төрөлгөн ымыркайдын сөөгү табылды. Бул тууралуу Супер KG порталына облустук милициянын басма сөз кызматы билдиришти. Маалымдалгандай, ымыркайдан сөөгү жаткандыгы тууралуу билдирүү милицияга 31 мартта болжол менен саат 22:00 түшкөн. Материалды текшерүү учурунда бардык зарыл болгон соттук укуктук экспертизалар дайындалып, жаңы төрөлгөн баланын энесин аныктоо боюнча да бардык чаралар көрүлдү деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Милиция учурда ымыркайдын энесин издеп жатат. Маалымат булак Супер KG. Каныбек Түмөнбаев: ипотекалык үйлөр чыныгы муктаждарга берилет. Жалал Абад облусу боюнча 6 жерде ипотекалык үйлөр курулууда. Жалпы 2744 батир. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Түмөнбаев билдирди. Анын айтымына караганда, бүгүнкү күндө курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Тааныш билишти салып эч ким алдыңкы кезекке тура албайт. Колунда барларга 3-4 үй алганга жол бербейбиз. Президенттин тапшырмасы менен ипотекалык үйлөр буйруса чыныгы муктаждарга берилет, деди ал. Ошондой эле Түмөнбаев мамлекет башчысынын демилгеси менен Бишкекте эле эмес, бардык аймактарда ипотекалык үйлөрдү куруу баштала тургандыгын кошумчалады. Маалымат булак Коом пресс.